Жаз алды менен эрте айдоо аянттарына суга суу жеткирүү үчүн тазалоодон өтүп жаткан чоң Өмүкө каналы Ат баш район Ак Муз, Ак Моюн, Ат башы, Акчар айыл аймактарынын 8000 гектардан ашуун айдоо аянттарына суга суу жеткирүүчү чарба аралык негизги каналдардын бири. Мындан Ат баш район суу чарба башкармалыгынын жумушчулары каналдын жээктеринде өскөн бадалдарды каналга суу салынганга чейин тазалашууда. Себеби анын жээгинде өскөн бадалдар сугатмалында суунун айдоо аянттарына ойдогудай жетүүсүнө тоскоолдук жаратары турган иш. Каналдардын тегеретесинде уже жээктерин тазалоо иштерибиз башталды. Башталган уже 1 айдын жүзү болуп калды. 44 километр каналдын уже жээктериндеги тал, жанагында чычыркана күйдүрөктөрдөн толук тазалап бүттүк десек болот. Мына ушу чоң Өмкө магистралдык каналы райондогу ири ирригациялык каналдардын бири болгондуктан анын айрым жерлерин капиталдык оңдоодон өткөрүү да каралууда. Тагыраагы анын башкы суу алуу курулмасы быйылкы жылдын ичинде толук кандуу оңдоп суу иштеринен өткөрүлмөкчү. Башкы сооружениялардын толук ремонту жүрөт быйылкы жылы. Астына бүтүн стеналарды карайбыз күзүндө. Кудай буйрса ошонун алдындагы чоң кубиктерди 2 кубтук кубиктерден 120 штук куюп туруп, ошонун баарын тең алдын атыштап жаңырталы деп атабыз. Андан сырткары ошо каналдардын жүздүк лотоктордон 360 километр жердин лотогун алмаштырганга турабыз. Мындан сырткары жыл ичинде Сары Коо насостук станциясын оңдоп суу жана анын 1 чакырым каналына жаңы лотокторду орнотуу мерчемделүүдө. Ошондой эле жыл ичинде район аймагындагы 24 чакырым каналды капиталдык оңдоо иштеринен өткөрүү да каралууда. Ат башы райондук суу чарба башкармалыгынын алдында дагы быйыл аябагандай чоң иштер турат. Бул мына башкы сооруженияны оңдоп түзөп чыгуу, каналдарды тазалоо, лотокторду тазалоо, жаңы лотокторду салуу деген сыяктуу мына баягы жаз башталганда бул иштердин баары башталат. Бирок ага чейин азыр жер тоң болгондугуна байланыштуу ушу каналдын ичиндеги чөп чарды жана чычырканак талдарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Эң негизги максат ошол сууну үнөмдөө. Бир тамчы суу болсо дагы ошону үнөмдөп, ошо дыйкандардын жерине жеткизип берүү. Мында жүрүп жаткан жумуштарды жүзөгө ашырууга, тагыраак айтканда Ат баш район ирригациясын иретке келтирүүгө өлкө казынасынан 19 миллион 635 миң сом акча каражаты каралган. Бул каражатка жогоруда айтылган иштерден сырткары район аймагындагы чарбалык каналдардын 272 чакырымы, чарба аралык каналдардын 11 чакырымы тазаланса, Сарытал каналынын 9 чакырымы, Шамбет каналынын 6 чакырымы тазаланып, оңдоо иштеринен өткөрүлөт. Ал эми тийиштүү адистер район аймагындагы каналдарга жаздын алгачкы айында суга суу салынарын айтышууда. Эсенбек Сталбек уулу, Улук Сартов, Өлкөдеми, Ат башы району.